Буюрса жаңы жылда кетип атам. Буюрса качан келерим пока белгисиз. Экөөбүз үйлөнгөндөн бери бир жаңылык жасай элекпиз да. Ошол жаңылык буюрса 24-жылга пландалып жатат. Жаңылык жасай элек. Көрүүчүлөргө суроо. Аваз байке менен айдайынча кандай жаңылык жасай элек? Тапкандарга белек бересиздерби? Сөзсүз түрдө. Менден белек. Белек болот экен. Жеңгиңиз келип, жеңиш менде болот деген ойлор барбы? Жеңдим барын деген ырым бар негизи. Ошого татыктуу болушум керек деп ойлодум. Анда сизге ийгилик каалайбыз, Нурила. Рахмат чоң. Сиздерге да ийгилик. Өзүбүздүн кинобуз тарттык, ийгиз аттуу, кыздуу болдук дегендей, Барселонанын жылдыздары менен бир футбол ойнодук дегендей. Кандай жакшы, жанагы тилек менен кандай адашып кеттим чата. Бул сыйлыкты тилекке каршы өзү тирүү болгондо өзү алыш керек эле. Бутустан бери алгыла, бутусту алып Мен жаңы алган бутустан ички айтасыз сурайсыз да, сонун болду да. Вообще сонун болду. Же эме өткөрүп бериптир ботинкаларды сиңдилеринечи. О, мен кеже батькасыз. мына ушундай эле посыл жатат да. Жалпыңыздарга салам, урматтуу Соло ТВ каналынын катталуучулары. Бүгүн КТРК музыка каналында сүттүн каймагындай, аттын кашкасындай мыктыларды тандоо аземинде турабыз. Анда азыр сиздер менен биргеликте мыктыларды бирге аныктайбыз. Анда эмесе кеттик. Мадинага барып эле руун турган койлорду сойдук. Жакшы. Өзүнөн да сурагам, эмнеге нарындыксың десем, токтогулдан болом дейм. Аселже, саламатсызбы, кандайсыз? Саламатсыздарбы? Жакшы, рахмат. Бул жыл сиз үчүн кандай жылдардан болду жана эмнеси менен эсте калды? Быйыл мен үчүн өтө жакшы жылдардан болду, башка жылдар менен салыштырмалуу. Бул жылы эсте каларлуу нерсе, кайрадан алып баруучулукка кайттым. Агент Кадырбекова берүүнү алып чыктым. Буюрса жакшы сөздөрдү угуп жатам. Мен үчүн эң сонун нерсе, жемиштүү нерсе ушул болду окшойт. Центрлерден алгам. Баас айтылбайбы? Айтылбайт. Аселже, анан кийин сурагым келем, бүгүн кайсыл наамга ат салышып атасыз? Жылдын мыкты ырчы айымына ат салышып жатам. Буюрса ошол. Ким утат деп ойлоп жатасыз? Эң негизгиси ким утса дагы элдин чын тилеги менен, добушу менен уткан болсун. Ошол. Болот экен да. Быйылкы жыл Кыргызстанда болот деп атпайсызбы? Алдыңкы жылдар кандай кылайын деп атасыз? Кайра кетесизби Америкага же бул жакта эле болом деп ойлоп атасызбы? Буюрса жаңы жылда кетип атам. Буюрса качан келерим пока белгисиз. Эрлан байке, кайсыл наамга ат салышып атасыз? Мен деген ат салышпай калгам. Ат салышпай калай коелу деп эле чечтик. Буюрса ошол биз бияка бүгүн конок болуп келип отурабыз. Буюрса ошол жаш таланттарды колдоп, өзүбүздүн баягы салымыбызды кошуп кетели деп. Анан бүгүн кайсыл наамга ат салышып атасыз? Быйыл жылдын мыкты дебюту деген наамга ат салышып атам. Үмүтай деген эжеке, анан Нарын деген өзүмдүн досум менен. Кудай буйруса, конкуренттерге ийгилик каалайм, өзүмө дагы. Жеңгиңиз келип, жеңиш менде болот деген ойлор барбы? Жеңдим барын деген ырым бар негизи. Ошого татыктуу болушум керек деп ойлодум. Анда сизге ийгилик каалайбыз, Нурила. Рахмат чоң. Сиздерге да ийгилик. Барыңар жаңы жылга белек алгыңар келет. А бизге белек берип, кубандырган жагат. 31 декабрга чейин гана Сайма ар бир абонентине 6 ай бою акысыз интернет менен телевидение тартуулайт. Дароо азыр 0708 909 000 номери боюнча Саймага чалгыла. Болгону 2 ай төлөп, жайга чейин ырахаттангыла. Саймага туташып, көңүлүңөрдү көтөргүлө. Алдыңкы
жылдарга кандай максат коюп атасыздар? Эмне менен таң калтыргантасыздар кыргыз элин, бизди? Айдана жаш таң калтырат. Негизи эле эми ар бир эле чыгармачылык адам болобу, кайсыл жаатта болбосун ар бир адам өзүнүн бир кесибинде бир жакшы жаңылык алып келгиси келет, жакшы жаңылык жасагысы келет. Албетте биз дагы эле ошондой эле бирсе 2024кө бир чоң масштабдуу эң чоң проектибиз бар. Бирсе 2 жылдан бери даярданып келе жаткан дал ошол проект бирсе 2024-жылы болот. Эми азыр айтса туура эмес болуп калат. Кандай проект? Аябай жакшы проект. Туруп айтпай атасыздар. Эмне тарапта, кайсы тарапта? Албетте чыгармачылыкта. Өтө чоң проект болот, Кудай буйруса. Эми кандай айтсам, мындай болуп эле жүрөт, бирок биздики мындан да жакшы болот деген ойдобуз. Экөөбүз үйлөнгөндөн бери бир жаңылык жасай элекпиз да. Ошол жаңылык буйруса 24-жылга пландалып жатат. Жаңылык жасай элек. Көрүүчүлөргө суроо. Аваз байке менен Айданче кандай жаңылык жасай элек? Тапкандарга белек бересиздерби? Сөзсүз түрдө. Менден белек. Белек болот экен. Актан байке, саламатсызбы? Кандайсыз? Саламатчылык, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Алгач эле бергим келип аткан суроо, бул жыл эмнеси менен эсиңизде калды? Мен үчүн, мен үчүн. Кандай жылдардан болду деген? Сонун жылдардан болду, аябай сонун жылдардан болду. Окутуш. Улам сайын көрүп сиз үчүн сүйүнүп. Чындыгында шок болуп отурган, таң кала турган аябай жемиштүү жылдардан болду. Өзүбүздүн кинобуз тарттык, ийгиз аттуу, кыздуу болдук дегендей, Барселонанын жылдыздары менен бир футбол ойнодук дегендей, кыскасы аябай активдүү, аябай жемиштүү, аябай жага турган жылдардан болду. Эми алдыңкы жылдардагы ушулардан кем калышпаса дагы ашып өтсүн дейличи. Сиз ар бир жылыңызды пландайсызбы, ушул жылы моуну кылам деп же Кудайдан сурап эле болгон? Жок, эми албетте баардыгы Кудайдан, бирок эми план деген болот. Баланча кино тартабыз, балам мындай кылам, мол ишти мындай кылам, же болбосо максат коюлбаса, кыялдар коюлбаса, план коюлбаса, анда билбейм кандай жашоо болот. 2023-түн башында пландалган планыңыздын бардыгы, кыялдарыңыз ишке аштыбы? Күтүлбөгөн нерселер да болуп атты, чындыгында. Күтүлбөгөн, баягы эми сен кандай план койбо, жараткан пландары да жакшыраак болуп калышы мүмкүн экен да. Ошон үчүн биринчи планыбыз баягы кыз болобуз деген план ал ишке ашты. Анан кино тартканыбыз дагы ишке ашты, жемиштүү болду дегендей. Анан калгандары акырынан ушул биринин артынан бири келе берди. Сонун экен. Бутубуздан бери алгыла, бутубузду алып, Мен жаңы алган бутубуздан бери. Сахнабыздын алтын үндөрү кандайсыздар, жакшысыздарбы? Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Сонун. Бул жыл эмнеси менен сиздердин эсиңиздерде калды? Мага Алтынайдын ырларын угуу менен эсимде калды. Сизгечи кантип ырларын угуу? Бири-бирибизди колдоп аябай жакын мамиледе болуп, ошол менен эсимде калды дейм. Аябай жакын мамиледе болупсуздар, Жок, мен чындыгында Алтынай чыккандан бери аябай мындай колдоп, коштоп, мындай жан тартып келем. Чындыгында эле жагат мага Алтынай. Чыгармачылыгы, тембри, анан ушунчалык эже сиңди катары дагы өтө жакшы көрөм Алтынайды. Анан азыр эле бутубуздан бери таккыла деп баштадыңыздар, образыңыздарды айтып бериңиздерчи. Мына биздин образ, мен мисалы атайын кийип келдим ушул туплийдичи. Мисалы мен туплий кийбейм да такыр. Алтынай билет. Ой, жөнөкөй эле. Эже эме өткөрүп бериптир. Ботинкаларды сиңдилеринечи. О, мен Эже батькасыз. Мына ушундай эле посыл жатат да. Мен мурун деген билесиңер да, чоң ботинкаларды кийчү элем, аларды өткөрүп, анан мындай туплийлерди алдым да. Анан өзү дизайнер ушундай тандап берди. Чынын айтканда, мен өзүм таанаган жокмун муну. Мага атайын дизайнер тандап берди. Көйнөктү дагы бар. Анан образыңыздар? Мен болсо эжени көрүп сиңди өсөт деп эме Каныке эженин эмелерин алып, эскилерин алып, ботинка кийип, ошентип келдим да. Анан кайсыл наамга ат салышып атасыздар? Жылдын мыкты ырчы айымы. Ырчы айымына. Экөөңүздөр конкурент турбайсыздар? Конкурент эмеспиз, биз доспуз. Биз эгер бир сыйлыкты алсак бөлүп алабыз. Ооба. Ушундай. Экөөбүз тең мыктыбыз деп туруп, Эже утса, бул сыйлык экиге бөлүнөт экен. Ооба. Буйрса. Сиздерге ийгилик каалайсызбы? Рахмат. Утабыз деп турасыздарбы? Эми ал Кудайдын буйругу. Аны утсак, утпасак деле Кудайдын бизге берген ушул үнүнө, талантына таазим этебиз. Ошондуктан бул жерде бир гана сыйлык эмес, адамдык сапат деп ойлойбуз да. Ооба. Достук жеңсин. Эң башкысы ынтымак болсун. Ким болбосо дагы ушу элдер, ушу
ошо ар бир чыгармачыл инсандын талантын баалап турса эле бизге ошол чоң жетишкен. 2023-жылга пландап максат койгон пландарыңызга жеттиңизби? Барын эле? Буюрса жеттим деп ишеничтүү айта алам. Себеби дегенде мынакей өзүңүздөр билгендей эле эл аралык дүйнө айымы сынагын жеңип алдым. Албетте бул дүйнө айымы болгонум эле канчалык кубаныч, канчалык мен үчүн сыймык, элим үчүн сыймык дегендей, андыктан албетте максатыма жеттим. Жеке жашоомдо дагы, чыгармачылыкта дагы, ишимде дагы дегендей. Анан мен ойлойм, буюрса дагы көптөгөн сонун сюрприздер болот деп. Орун кут болсун. Анан кийин ушул ишти кандай аркалап жатам деп ойлойсуз? Мен аны толук айта албайм. Жакшы жаман деп аны эл таразы эл сынчы чыгармачыл топтогу адамдар сындайт. Мен али ийгилик жарата элекмин. Себеп дегенде мен келгеним болгону 5 ай болду. Буюрса эми алдыда ийгилик жаратабыз. Азырынча мен өзүмдү мактай албайм, жакшы деп да айта албайм. Ушул иш-чараны уюштуруу иштери кандай болду? Уюштуруу иштери өтө оор болду. Чынында өзүңүздөр көргөндөй кызыл килемди эле уюштурууга мына 2 күн түнү менен жанагы кызыл килемди уюштурууга жана ошол менен биргеликте фотозонаны, ички сахнаны, андан сырткары чыгармачыл топ менен иштөө, алардын бирөөсү ызылдайт, бирөөсү тынчыйт дегендей ар кандай болот экен. Ошол себептен мындай уюштуруу өтө жеңил өткөн жок, бирок колдон келген аракетибизди кылдык. Өзүңүздөр сындайсыздар. Анан аябай сурагым келип аткан жак, билетти кандай кылып саттыңыздар? Ушунча адам аябай топтолуптур. Кандай болду ошол жагы? Чынын айтканда билеттин баары сатылган жок. Сатылды, биз көбүнчөсүн биз ырчыларга берип, интернет аркылуу жарнама болсун деп биз ырчылар ойнотту, элге бекер берди. Ишкер айымдар өзүңүздөр көргөндөй элдерге бекер кылып өздөрү алып таркатты. Андан сырткары биз менен буга чейин иштешип жүргөн окуу жайлар бар. Теледе массовкага келип жүрүшкөн. Ошолорго биз белек түрүндө бердик, сатылгандар да болду. Бул сыйлыкты тилекке каршы өзү көзү тирүү болгондо өзү алыш керек эле. Бекжан Темирханга заманыбыздын хит ырчысы берилмекчи. Zamanımızın hit ırçısı. Şimdi ben gütkön emasmин, ойлоп аткам Өмүрбек Алатыков demiş. Şimdi bir emeden Tacat aktrisi de algam, Tacat aktrisi. Çok illa parvazlarla düşünerek nasıl oturup gelip başlıyor. Rahmat. Жылдын мыкты клипмейкери Нурсултан Кубатов. Giyimdinin ismin adayın oldu epen, adan kızın Traus. Саадат Жиргалбекова. Саадат айым, саламатсызбы, кандайсыз? Жакшы, рахмат, саламатсыздарбы? Сыйлык кут болсун. Рахмат, айткансыз. Сизди бир өзгөчө сезимдер коштоду окшойт, сыйлык алып жатканда, ошол жөнүндө кененирээк айтып бериңизчи. Эмне болду? Ички айтасыз, сурайсыз да, сонун болду да. Вообще сонун болду. Чын ачык айтып кетейин, мен мындай нерсени мен утам деп эч ойлогон эмесмин. Мен Тынысхан элем же Айтурган Абдуразакова алат го деп ойлогон болчумун, но Саадат Жиргалбекова дегенде эле колдорумду тирип, ошондон сразу көйдү ыйладым. Эми мындан ары мыкты кавер аткаруучу эмес, мыкты аткаруучу деген наамдарды угуп калабызбы? Кудай буйруса, азыр жаным келчи мага. Турчу. Мына менин колдоочум тозу болгула. Оор экен, алып пожалуйста. Ошо баарыңыздарга чексиз ыраазымын. Чындап эле азыр толкунданып, эмнени сүйлөп жатканын билбей жатам. Жеңиш меники эмес, жеңиш кыргыз элимдики. Кудай буйруса, бул ушу кавер аркылуу эле ушундай болуп жатам. Анан жылдын мыкты ырчы айымы же ушундай башка нерселерди, наамдарды алган мындан дагы чоң эмгек. Албетте. Кудай буйруса, ошого да жете эле. Игиликтер сизди коштосун. Акырындан Кудай буйруса. Чыгармалардын үстүнөн иштеп жатасыздарбы?
Ооба, мен силерге жакында 2024-жылы жакшы жаңылыктар менен бөлүшөмүн. Өзүмдүн клиптерим болот, өзүмдүн ырларым болот. Кудай буйруса, эмне деп койчу элем? Автордук, өзүздүкүнө иштеп баштайбыз. Музыка телеканалынын жалпы жамаатына, Каниет мырзага жана биздин угарман, көрөрман, бизди колдогондордун баарына терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул сыйлыкка татыктуумун деп ойлойсуздарбы өзүңүздөрдү? Биз деген 2016-жылдан бери иштеп келатабыз дуэттер. Канча деген клиптерди тарттык, канча деген дуэттерларды чыгардык. Ушул жылга чейин бааланбай келип, анан быйыл бааланды. Анан татыктуубуз деп ойлойбуз го дейм. Кандай сезимдер коштоп атат сиздерди? Чын айтсам, мен ишенбей жатам дагы деле. Былтыр мурда жылы канча жылдан бери иштеп келдик. Ушундай номинация, ушундай сыйлыкка чакырылуулар деле болгон эмес болчу. Эми бул нараачылык эмес. Бул быйылкы жылдын эсебинен ушул музыка каналынын жалпы жамааты ушинтип колдоп, ушундай наамды ыйгарып берип атышат. Эми каалоо тилек айтып кетсеңиздер. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен жакшылыктын жылы болсун, бар болуңуздар. Сол телеканал менен бирге болуңуздар. Сизге жакшы көрөбүз. Музыканалга да терең ыраазычылык, ушундай сыйлык бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Саламатсызбы? Кирип келе жаткан байрамыңыз менен? Саламатчылык, рахмат, чоң рахмат. Ошол концерт чыгып атабыз. Ая сон болуп атат вообще. Супер. Бүгүн эми кимди сиз колдоп келдиңиз? Кайсы жылдызды, кайсы мыктыны колдоп? Мен жанагы эме жагат, Гүлназ Чынай кызы. Абдан жагат, өтө ачык шайыр. Ошонусу менен жагат. Ошонусу менен жагат. Ошону колдоп келдик азыр. Майдачылар. Масын сүйүп угасыз. Жана жолуккан кандай жакшы. Ошонусу жагат. Ырдап бериңизчи бизге, биздин көрүүчүлөр үчүн. Микрофон бересиңдер. Жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Жанагы тилек менен кандай адашып кеттим чата. Ошо Чынбек кызын аябай мен баалайм, аябай жагат мага. Ушунча кыргыз элине аябай күчтүү кыз айтор. Молодец. Кайсы? Раз. Саламатсызбы? Бүгүн кайсы жылдызды колдоп келдиңиз? Саламатчылык. Бүгүн аябай сонун майрам болуп атат. Жылдын мыктылары деген. Мен эми бизде Кыргызда деле көп казак элинен келген Аслан Каныспай продюсердин Нарынбай Сүйтбеков деген баланы колдоп келдим. Түшүнүктүү. Кайсы чыгармасынын өзгөчө жактырып угасыз? Ырлары, чыгармалары көп. Азыркы ырдаган эле ыры. Билетти өзүңүз сатып алдыңызбы? Жок, билетти сатып албадым. Алсан Каныспай бизге подарок этип чакырды. Сизге чоң рахмат. Нарынбек байкен ырларын ырдап бере аласызбы? Үнүм болсо ырдамакмын. Рахмат. Ырлары жагат. Жаш бала өркүнөсүн, чыгармачылык ийгилик каалайм, аябай жакшы бала.